Bay çiçeği tap aldım, oynop жүрüp talada, açmasa da güllerin alıp bardım apama. Kubangandan apam beni kucağına batırdı. Meğeriminin bir zamatta bay çiçeği açıldı. Жана мунарасы бул Каражыгач айылынын жеринде жайгашкан Кара суусунун аркы өзүндө жайгашкан илгерки адамдар айтышат. Бул Бурана мунарасынын ичинде Курманбек Батырдын сөөгү жайгашкан жана адамдар ошол жерде түнөшсө алар аман калышат. Эгер алар çetirak tünöp kalışsa mayıp bolup kalışat. Жаңгактын жалбырагы менен кабыгы канды токтотуу пайдаланат. Жаңгактын майы ар түрдүү жараны айыктырат. Жаңгактын ширеси ашказанга жана бөйрөккө пайдалуу. Ал эми лимондун майы мээ тамырлар чарчаганга пайдалуу. Ошондой эле сары оорусуна жана кыямы өпкө менен тамак оорусуна да жакшы. Жібекчілік. Негізінен Ош обласында жібекчілік чарбасы аябай өнүгүүдө экен. Жібекчілік курт үчүн Ош питомниги жылына 1600-1700 тып көчөтүн өстүрүүдө экен. Ошондуктан жибекчилик өстүрүү чарбасы Кыргызстанда эң алдыңкы өсүмдүктөргө кирип жатат. Чил бул көп жумуртка тууй турган канаттуулардын бири. Кекиликтер да чил сыяктуу абдан көп жумурткаларды тууй алат. Чилдер 9-дан 17-ге чейин балапан чыгарат. Кышкысын аңызда калган дандарды, уруктарды терип жешет. Түлкү менен жүзүм. Бир күнү түлкү бакка кирди. Бакка кирсе пышкан жүзүмдө көрдү. Ага секирип жете албады. Жете албай айналасында бир нече көп жүрдү. Бул элек турбайбы? деп мактанчы кетти. Асан Кайгы илгери Кыргыз элинде Асан Кайгы деген акылман жашаптыр. Ал аябай боорукер болуптур. Жер жүзүндөгү жан-жаныбарларга, оорукчандарга, алсыздарга дайыма боор жардам берчү экен. Көп кайгыра берген адамды элдер Асан Кайгы деп коюшат. Ошентип Асан Кайгы бабабыздын аты түбөлүктүү унутулбай калат. Аба ырайы. Биз аба ырайын кандай болушуну биз пияздан билип алсак болот. Эгерде пияздын кабыгы ичинде болсо, анда кыш жылуу болот дегенди билдирет. Эгер кабыгы жоон жана арчылышы кыйын болсо, анда кыш суук болот дегенди билдирет. Балчылар бул арылардын көзөмөлчөлөрдөн билип алышат. Эгерде кичине болгон болсо, анда кыш жылуу дегенди билдирет. Ал эми чоң болуп ачылган болсо, анда кыш суук дегенди билдирет. Саламатсыздарбы? Мен сиздерге азыр арылар тазалыгы жана символу деген мисалды айтып берем. Мисалы, биз арылардын көп нечесini санаганда, бир нечесini алып санаганда 80 миңге жакын арылар болот. Мисалы, биринчиси гүлдөрдөн балды алып ордордуна коюшат. Экинчиси уюкту желдеп турушат. Үчүнчүсү тазалыкты кармашат. Мисалы, ушул тазалыкты кармаган арылар көп нерсеге жетишет. Биз дагы классыбызды желдетип турайлы. Ашта чүйкөн каяя дүйнөдөгү эң кооптуз өлкө катары таанылган. Андыктан каялайда кылмыштуулук аз катталат. Каяя чейкесинде жаз күз айыларында байжа абдан кооз болот. Каялай бейсбол ойношот. Жаш карысы дебей бул оюнга кызыккандай Айби мектепте бейсбол командасы бар. Мукалим болуп бул өлкөдө эң даяшалуу экенди түшүндүрөт. Каялай атамга чайда бейкедикти жактырышат. Андыктан алар чайда бее албайм деп баштайдышпайт. Адам баары киш башын ийкеп салам беришет. Ой, Азамат.